суроо пайда болот да устаз, адам намаз окуса деле, бирок ушундай бир жолдо жүрсө деле жашоодо максатын билбеши мүмкүнбү? Мүмкүн. Мүмкүн. Себеп ал адам. Адам айтып атпайбызбы, кыял менен максатты алмаштырып алуу аны түшүнүүдөн келип чыгат. Эми намаз эмненин белгиси десе, намаз ал адамдын Аллах субхану ва тааланын туура жолунда экендигине далил. Намаз болгон ушуга далил, туура жолунда экендигине. Бирок ал байкуш ушул туура жолдо да каяка кетип атканын билбей жашап кетиши мүмкүн. Жашай берет туура жолдо, бирок каяка кетип атканын билбейт. Элдирбеп жашай берет. Намаз түркүгү болгон ислам дини максатты анык койгондор үчүн түшкөн дин. Максатты анык белгилегендер үчүн. Кимдир бирөөгө бейиш кыял болсо, ага бейиш кыял эмес. Ага максат, реалдуу максат. Жанага жетүүнүн жолу ушу ислам дини. Намаз ошонун бир түркүгү. Кайсыдыр бир байкуш намаз окуганы менен бейишти кыялында кармаса, демек ал максатты түшүнбөдү. Мен ошолорду айтам, бул байкуш намаз окуйт, такыбалыгы бар. Аллах бейишке чыгарат, чыгарсын. Бирок ошону мына жашоодо максат кылып жашаса, билесизби кандай утмак?